Байланыш топтору байланыш тизмелериңизди иретке келтирүүгө жардам берет. Баштоо үчүн жаңы байланыш тобун тандап, тобуңузга ат коюп, мүчөлөрдү кошуу тандаңыз. Outlook байланыштарды тандаңыз. Топко кошуу үчүн байланышты 2 жолу басыңыз. Бир нече байланыштарды тандоо үчүн контроль баскычын басып туруңуз. Ошондой эле жаңы топко учурдагы топту кошо аласыз. Бүткөндөн кийин ОК басыңыз. Мүчөнү алып салуу үчүн мүчөнүн атын тандап, андан соң мүчөнү алып салуу жана сактоо жана жабуу тандаңыз. Жаңы топтун жаңы фон сүрөтү бар экенине көңүл буруңуз. Электрондук кат жөнөтүү сыяктуу аракеттерди аткаруу үчүн оң баскычты басыңыз. Топтун мүчөлөрүн көрүү үчүн курсорду аттын үстүнө алып барып, байланыш картасын ачуу үчүн ылдый жебени басыңыз. Биз плюс белгисин баспоону сунуштайбыз. Анткени бул алуучуларды көрсөтүү эрежелерин бузууга алып келиши мүмкүн. Электрондук почта панелинен байланыш топторуна кирүү үчүн жаңы билдирүү, кимге жана топту тандаңыз. Календарыңызда байланыш тобу үчүн жолугушуу түзүү үчүн жаңы чогулуш, кимге дегенди тандап, өзүңүздүн тобуңузду кошуңуз.